Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı tuğanlar. Biz Batkent'ten makaron var mı? Ver makaronu. Özümüzдөр bilgендей мына ушул Баткенге жардам деген жагдайды колго алып, жаштар өзүбүзчө көмөк көрсөтүүнү туура көрүп, анан аманаттарды өз ээлерине колубуз менен тапшырып келүүнү убадалаган элек. Мына ошонун экинчи күнү достор, мына кечегиде бир автоунааны алып келип парат кеткенбиз. Бул жагы жанагы Согментке чейин барып, Баткенден ары 40 километр. Азыр эми экинчи автоунаа келди. Ал автоунаа ошол Фура үлгүсүндөгү чоң автоунаа толуп, ошонун ичиндеги жардамдарды өз ээлерине алып келип атабыз. Биз азыр Баткендин ичинде азыр ошол аманаттарды өз ээлерине жеткизүү максатында аябай аракетибизди жумшап атабыз. Анткени өзүңүздөр көргөндөй биз мына Баткендеги жагдай боюнча МЧСтин ишмердүүлүгү, алардын бүгүнкү күндөгү координациясын сиздерге чагылдырдык. Анткени көп адам кайрылып келгенден баштап бизге даттанышат. Ушул көпчүлүк учурларда жетпей калган, жардамга муктаж болуп аткан адамдар бир мындай жардам ала албай жаткан акыбалын көрсөткөнбүз. Аны көрдүңүздөр. Продукталарды, мына өтө тез бузулуучу продукталарды, элементарный ушул нандарды ээлерине жеткизбей, мына кээ бир жерлерде ачка отурушат да. Көпчүлүк учурда мына бир жагдай, мына Баткенге баары эле келип Баткенге таратат экен дагы. Кооптуу аймактарга, жанагындай бир бар мына жакта кызычуу болгон жерлерге баруудан көпчүлүгү баш тартып, продукттан баарын эле Баткенге үйүп беришет да. Анан аймактардагы ошол айылдарда ушундай тамак аш азыктары жетишпей калып атат. Мына ушул нерсени эске алышыбыз керек экен. Андан сырткары эми жанагындай үйлөрүн курганга аракет кылыш керек. Ушундай бир топ алдыда кыш келатат, ушундай жагдайларды эске алыш керек. Ошол эле учурда мына МЧСке барсак, бир дагы аял айымдардан жок ал жердечи. Таң калганыбыздын бирөөсү ошол да. Бир да айым ал жерде мындай келген адамдарга продукта бергенде жок болуп атат. Бизде көп аялдар, мисалы үчүн келин кесектер, кыз тыккындар, апаларыбыз мисалы женский жанагындай атайын муктаждыктар, ушундай бир кийим-кече, майда чүйдөлөр болот экен да, бирок аны ачык сурай албай, мындай барьер болот да. Ошон үчүн биздин ушул МЧС ошол жерлерге аялдардан дагы, кыздардан дагы волонтерлорду коюш керек экен. Андан сырткары ошол бүгүнкү күндө элден претензия болуп атат. МЧСте ошол акыбалды жөнгө салыш үчүн, прозрачностьты көрсөтүш үчүн ал жака онлайн видео наблюденияны коюшу керек. Ошол жерден видео менен чагылдырылып күнү-түнү ал доступный болуш керек адамдарга. Ошондо эл ишенет. Кимдер алып кетип атат продуктаны, кимдер көрүп атат, кимдерге кетти депчи. Мына ушундай элементардуу эле нерселерди ушуларды кылып койсо, бул мамлекет үчүн, министрлик үчүн бул жеңил эле, эң эле бир кадыресе эле бир көрүнүш да, оңой эле. Ошону биз айткыбыз келет. Андан сырткары мына достор сиздерге эми бир катар чагылдыралы. Мына биз алып келген ушул жүктөр бүгүнкү күндө кызуу түшүп аткан жагдайы. Мына жигиттерге рахмат. Бул жакта ушул МЧСтин балдарынан бүгүн губернаторго келсек, балдардан бөлүп, андан сырткары ушул аймактарга жеткизүүгө, техникаларга ушундай өзүнүн техникалары менен келген жарандардын техникасына бензиндерди куюп берүү максатын ошолордун майларын чечип берди. Рахмат буга. Мына биз Фураны бошоттук. Мына азыркы күндө ушул 8 айылга, Баткендин аймагындагы 8 айылга бүгүнкү күндө жардамдарды жеткизүү иши болуп турат. Мына четинен баштайлы. Бул жерде ушул ундардан башталган макарондор, мына сиздерге бир катар көрсөтүп коелу. Мына бул жакта эң керектүү, өтө керектүү жагдай, урматтуу достор, носки, анан иш кийимдер керек экен да. Мына ушуларды биздин балдар, жигиттер, командабыз ушул уюштуруп Бишкектен Фураны жиберишти. Мына
Iç kiyimler ушул сатып алып барсын. Анткени көчүп бир кийим менен чыгып кеткен үй бүлөлөргө ушул эң жанагындай негизги необходимосттар да. Мына бут кийимдер. Мына булар ушул iç kiyimler. Бул жак ушул матрастар, төшөнчүлөр. Бул жак балдар үчүн памперстер. Мына достор, бул жакта ушу таттуулардан баштап мындай продукт 8 айылга бөлүндү. Мына ушул кийимдер, бут кийимдер түшүп атат да. Мына азыр ар бир айылга ушул автоунааларга жүктөп кеткенге моундай бөлдүк. Баарысынан аралаштырып, мына макарондордон коюп, ундардан, суу, моундай тамак аш азыктары, күрүч, сахар. Мынакей бул жак тияктан башталган. Бул жерде эң жөнөкөй да достор, эми муну жанагындай бюрократия кылып, анан тизме кылдырып, анан ар бирин айыл өкмөттүн колун койдуруп, акимдин колун койдуруп, МЧСтин колун койдуруп, анан губернатордон уруксат алып, антип мүнтпей эле тезден эле берип койгон дурус да. Ушинтип эле элдин өзүнө жеткизиш керек. Кызылбелден военнослужащий. Кемчилик. Эмне кемчилигин айтайын дейт. Не муктаждыктар болуп атат? Бул прямой эфир, неме? Мейли, айтыңыз. Айтыңыз. Камерага эме кылбай коюңуз. Дрон менен паянуу керек болуп атат, Настой. Бирок кече балдар активисттер салган дрондор дагы эле жетелик сиздерге, туурабы? Сиздер кайсы час? Бул Кызылбел. Кызылбелдин. Урматтуу достор, Кызылбелге если жардам берем дегендер болсо, биз да караштыралы. Бизде ошол электрондуу счеттор бар, ошол жакка может канча болду балдар билет акча түшкөнүн. Ошол счетту текшерип, эгер канча болгон болсо биз аракет кылалы. Кызылбелге бир ночное видение менен ПНВ? Дрон, Мына биздин аскерлерди ушундай колдошубуз керек. Эч нерседен муктаж болбош керек. Анткени кече биз достукка бардык да, барганда түнкүсүн биз көр болуп калабыз дейт да. Эч бир ночное видение жок. Эч электр энергиясы жок, мындай. Аябай кооптуу экен да, анткени достукта эки тараптан жалпы эле бир кол салуу таймак аябай көп экен да, аяктачы. Ошол достор. Биздин аскерлерден да келди. Ошол достор, элдин өзүнө аманаттарды жеткизүү жоопкерчилигин алып уюштурган элек. Мына алып келип бердик. Жалпы жолунан 20 тонна, 28 тонна продукт алып келип түшүрдүк Баткенге, элге. Буюрса дагы ушул муктаждыктарын чечсе болчу да экен. Биздин эл башын бириктирсе, буюрса дүйнө эли таң кала тургандай акыбалды түзүп кое алат экенбиз. Бул биздин ынтымагыбыз, бул биздин биримдигибиз, бул биздин мындай бир меймандос экендигибиздин далили да. Ушундай кылып ар бирибиз эми аракет кылып колубуздан келгендей иштерди жасай берсек, Кыргызстаныбыз өнүгөт, Кыргызстаныбыз өсөт. Биз кемчиликти бетин айтып, туура эмес ишти бетин айтып, маселени кабыргадан коюп, ачык талкуулап турганыбызда гана бизде өнүгүү өсүү болот. Мына бүгүн Баткендин губернаторуна кичеги жагдайдан кийин келип жолуктум. Мындайча айтканда, катуу тапшырмаларды берип, мындай кыймыл башталып турду ал жактачы. Жанагындай сүрсүтүп, сасытып, чиритпей, иритпей, бат-баттан жеткизүү маселелерин колго алып. Бул да болсо биздин бир салымыбыз да.
Ошол достор. Дагы ушул жагдайлар боюнча биз сөзсүз түрдө көңүл бурабыз. Калтырбайбыз. Ушундай жагдайларын токсотуп, мындай бир оңолуунун жолуна түшүшүбүз керек. Ошол бейпил түн достор. Бар болуңуздар. Чоң рахмат баарыңыздарга.